Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Халва шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Биздин интеллектуалдык, көңүл ачуучу теледолбоорубузду тосуп алыңыздар. Жанан Алпарошусу сиздер менен мен Сезим Имамадыева болмокчумун. Бүгүнкү биздин дегеле толугу менен эфирибиз аябай музыкалдуу болот деп сиздерге убада бере аламын. Эмне себептен? Анткени бүгүнкү биздин студиябызда рух фольклордук ансамбли келип отурат. Жана ансамблдын ортосунда бүгүн салгылашуу болмокчу. Коноктор менен сиздерди таныштырып кетейин. Менин оң тарабымда Азат Базарбеков. Колчолор, кош келиңиз, Азат. Саламатсыздарбы? Азат мырза, айта кетиңизчи, ансамбль тууралуу кыскача маалымат берип кетиңиз. Рух фольклордук ансамбли качан түптөлгөн жана аны түзүү демилгеси кимге таандык? Саламатсыздарбы, да бир жолу. Рух ансамбли биз 5-6 ай мурун түзүлгөнбүз. Биз музыкалык училищеде окуйбуз, Күрөнкеев атындагы. Ал жакта ансамбль өз ара түзүлүп алып, ар кандай ырларды, кыргызча ырларды, зарубежный ырларды, кавер жасап, ошондой сыяктуу кылып жүрүп, анан заманбап стилде. Заманбап стилде. Группа ачпайлыбы деп, ошол группа ачып, Рух деген атты тандап, азыр болсо ошо выступленияларга чыгып, мероприятияларга чыгып, өзүбүздү көрсөтүп жүрөбүз ар кайсы жерлерде. Рух ансамбль ошо элге көрүнүш үчүн, өзүбүздүн талантыбызды көргөзүш үчүн, кыргыз элинин талантын башка чет өлкөлөргө көрүш үчүн ачып алганбыз да. Жана мен билишим боюнча сиз сыбызгыда ойнойсуз. Телекөрүүчүлөр менен азыр толугу менен макул болушат деп ойлоп жатам. Анткени сыбызгы аспабында ойноо бул дагы өзгөчө ушундай ноталарды дагы бизге тартуулайт, өзгөчө талант дагы керек деп айта алам. Эмне себептен сыбызгы аспабын тандадыңыз? Сыбызгы аспабы ошо көңүлүмө жаккан аспап. Ар бир адамга өзүнө жаккан аспабы болот. Ошол аспапта жашоосун улантып кете алат да, музыканттар айтып атам да эмчи. Сыбызгыда көп аябай возможность көп нерсени ойносо болот. Чыгарма, классикалык чыгармаларды, фольклордук чыгармаларды, зарубежный чыгармаларды ойносок болот. Эң сонун. Жоогуңузга рахмат. Жана бүгүн Азат мырзанын жанында анын командалашы Лира Бигалиева. Лира, кош келиңиз. Азыр ансамблда канча адам бар? Жана алар канча жашта, айта кетиңиз. Алар буга чейин ансамблда 5-6 айдын ичинде эмнелерди үйрөндү жана дегеле кандай жетишкендиктерге ансамблдын ичинде жетишсе болот? Ансамблда азыр негизи 10 участниктер бар. 2 солист, калган баары инструменталисттер. Жаштары где-то 17ден өйдө болуп кетет го, 20га чейин. Эң сонун. Учурда биз биринчи командабыз менен тааныштык жана Азат мырза команданын аты менен бөлүшүп коюңузчу. Команданын атын бас деп койдук. Бас деген бул музыкага мясо берүүчү термин деп айтсак болот да. Эң негизги ушундай нотаны берүүчү. Эме болуп калат да, бас это типа ансамблда жок, типа болсо вообще не звучит. Креативдүү азыр аталышты оң тарабында команда бас деп бизге тартуулады. Азыр болсо тең тайлашуучулар менен таанышууга кезекти берели. Сол тарабында Нуртилек Бакытбек уулу. Нуртилек, кош келиңиз. Кош көрдүк. Саламатсызбы? Ошо сиз тууралуу да кыска маалымат билгиз келип жатат. Биздин билишибиз боюнча сиз солист катары ансамблда катышасыз. Бул ансамблга кантип туш болуп калдыңыз? Бул ансамблга ушул досторум чакырышты мени. Негизи мен Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайында оркестр болот да. Оркестр болот КНИда, анан КНИга барып ырдап көрүнүп жүргөм, анан айтышты ушу келип бизге кошулуп ырдабайсыңбы солист катары деп. Макул дедим. Киришүү ошол ансамблга жаңыдан башталганда канчалык кыйын, жана айта кетиңизчи, же башка ушул эле музыканттар, жаш балдар кирүүгө мүмкүнчүлүк барбы ансамблга? Ансамблга ооба кирүүгө мүмкүнчүлүк бар, ар бир адамдын. Ал адамдын өзүнөн го дейм. Ал үчүн кимге кайрылыш керек? Ал үчүн кимге аракет кылыш керек, өзүң аракетин кылышың керек, көпчүлүк көрүнүшүң керек, ырдашың керек. Ошол себептен Жоңузга рахмат. Жана бүгүн Нуртилектин жанында командалашы Милина Бурканова келип отурат. Милина, саламатсызбы? Ансамблдын репертуары тууралуу сурагым келип жатат. Репертуары кандай түзүлөт жана аны кимдер тандайт? Ансамблдын репертуары деген ар кандай.
бизде Азат айтып кеткендей зарубежный чыгармалар бар, кыргыздын улуттук чыгармалары, күйлөрү, ырлары бар. Аларды биз мисалга бир адамга мындай кандайдыр вариант келсе, аны айтып, биз менен бөлүшүп, ушуну ойносок кандай болот деген сыяктуу ой пикирлерин айтат. Анан аны калган участниктер да колдойбуз, же болбосо өзүбүздүн кандайдыр бир оюбузду айтабыз. Көбүнчө ушул оркестрдин, ансамблдын өзүнүн ичара эле чыгармалар тандалат. Мисалы мен барып бир ырды айтам, ушуну ырдабайлы, Нуртилекке жарашат үнү мисалы депчи, ушул сыяктуу эле тандалат. Эмесе, оң тарабымда команда Бас аттуу аталышты тандады. Сиздердин өздүк аталышыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Биздики атыбыз Прима. Прима деген сөз эмнени билдирет? Прима деген бул главный деген, биринчи дегенди түшүндүрөт. Да еще мен өзүм Прима каякта ойнойм. Биринчи каяк, как бы главный дегендей. Жакшы, эмесе биз командалар менен таанышып алдык. Бүгүнкү биздин салгылашуу Прима жана Бас аттуу командалардын ортосунда болмокчу. Жана биздин теледолбоордун алкагында жеңишке жеткиңиздер келсе, катышуучуларга айта кетейин, сергек сезимдерине ээ болуш керек. Бул болсо биздин Nitro сергек сезимдерине бизди ээ кылмакчы. Жаңы Nitro Fresh'ти тосуп алыңыздар. Сезгиткен газдалган суусундук жана ал энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Бүгүнкү биздин Албашоо теледолбоордун алкагында биз 3 жаңы жаркын даамдарды тате алабыз. Булар болсо апельсин, классика, манго жана кулпунай. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Биринчи оюнубуз адаттагыдай эле фейк же фейк эмес деп аталат. Бул оюндун негизги маңызы фейккалар менен реалдуу жаңылыктарды айырмалоо болуп саналат. Биз ар бир командага 3-3төн жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Дүйнө жүзүнөн алынган жаңылыктар жана сиздерге ал жаңылыктарды мен окуп бермекчимин. Сиздер болсо бул фейкпи же фейк эмеспи табышыңыздар керек. Ойлонууга биз катышуучуларга 20 секунд убакыт бермекчибиз. Бул оюнубузду ким биринчиден болуп ачып берет? Баспы же Прима командасыбы? Бас ачыр эле. Бас ачыр эле, даярбыз. Эмесе, биринчи команда, Бас командасы сиздер үчүн жаңылык. Индиянын борборун макака маймылдары каптап кеткен. Бул чындыкпы же жалганбы? Ойлонууга 20 секунд убакыт бар. Чындык. Эмне себептен чындык деп жатасыздар? Ойлонбой туруп эле. Индияда маймылдар көп да. Маймылдар басып кетиши. Азат мырза, Индияга барып келдиңизби? Жок, барган эмесмин, бирок интернет тармактардан көрүп жүрөбүз да, ошо. Маймылдар басып кеттир, анан тоноп кетиптир, бир нерсени урдап кетиптир деген. Кайсыл жоопту кабыл? Чындык. Толугу менен 100%га чындык деп Лира айтып кетти буга чейин. Индиянын борборун макака маймылдары каптап кеткен. Жооп чындык. Азаматсыздар. Нью-Делидеги өкмөт кварталы маймылдар ээлеп алышкан. Чындыгында эле ушундай окуя болгон, көчөлөрдү аралап, дал макака маймылдарын ушу үйүрлөнүп чогулуп алышып, ары бери басып өтүп жаткандарга кол салышып, жада калса колдорунан тамак аштарды салтанаттуу түрдө аны алып алып, жана кыйынчылыктарды жаратышкан. Дал ушундай окуя Индиянын Нью-Дели борбору туш болгон. Азаматсыздар, сиздерге 1 балл. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга берели. Прима командасы сиздер үчүн жаңылык. Арктикада чоң ай 5 секундага күн нурун толугу менен жапкан. Арктикада ай 5 секундага күн нурун толугу менен жапкан. Чындык. Ойлонуп көрсөңүздөр болот, да убакыт бар. Ай жапкан. Ай жапкан. Арктикада суук болот да. Вполне возможно. Чындык. Жооп. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындык деген. Учурда Прима командасы бул жаңылыкты чындык деп атап кетишти. Жооп. 1 жыл мурун
мессенджерлерге жана социалдык тармактарда адамдар өтө адаттан тыш видеону таратышкан. Кадрларда горизонттун астында асманда ай өтө тез жылып, кайсы бир учурда күндүн нурун толугу менен жапкан, дүйнөнү караңгылыкка батыргандыгын көрсөткөн. Бул жөн гана монтаж болчу. Чыныгы жашоодо жерде мынчалык чоң өлчөмдөгү айды көрүү мүмкүн эмес. Ошондуктан бул фейк жаңылык болчу. Тилекке каршы Прима командасына биз балды бере албайбыз. Кезекте болсо кайрадан Бас командасы сиздер үчүн жаңылык. Эркек киши жээкте мушташып, аллигатор менен өзүн коргогон. Аллигатор? Ооба, эскелдир, крокодил десек болот. Эркек киши жээкте мушташып жатып, крокодил менен өзүн коргогон. Крокодил менен де? Ооба, аллигатор менен. Фейк. Если кинода эле болбосо, так в жизни болбойт го дейм. Индиянын кинолорунда. Фейк деген жоопту кабыл алайын. Жоопту кабыл аламын. Эмесе, жооп Бразилиянын пляжындагы кадимки мушташуу күтүүсүздөн өтүп, жана катышуучулардын бири кичинекей аллигаторду курал катары колдонууну чечкен. Согушкерлер бөлүнгөндөн кийин аллигатор кайрадан дарыяга кайтарылган. Бул чындык жаңылык болчу. Жана учурда Бас командасы туура эмес жоопту бизге узатты. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга бермекчибиз. Прима командасы сиздер үчүн жаңылык. Аял кирешелүү түш көргөндөн кийин жомоктогудай байыган. Аял кирешелүү түш көргөн. Түшкө чыгасың? Жакшы суроо. Аял киши кирешелүү түш көргөндөн кийин жомоктогудай байыган. Алган ба дейм, же чындык ба? Жадагасы карама каршы командасы жардам бергенге азыр жетишип жатышат. Түш көргөндөн кийин Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындык. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Учурда бизге Прима командасы бул жаңылыкты чындык деп атап кетти. Жооп чындык. Мен бул тууралуу сиздерге айтып кетейин. Малайзиядагы 54 жаштагы дүкөндүн ээси түшүндө көргөн сандарды ушу биригүүсүнүн өзгөчө аркасында лотереяны утуп алган. Байкасаңыздар, ал түшүндө дайыма 57-85 деген цифралардын айкалышын көрүп, жана лотереяда дал ушул цифраларды басып туруп, анан чындыгында эле утуп алган. Жомоктогудай байыган, ондогон, миллиондогон акчаларды утуп алган азаматсыздар. Эмесе биз кезекти учурда Бас командасын өрмөкчүбүз. Бас командасы сиздер үчүн жаңылык. Америкада эркек киши 7000 метрден ашык бийиктиктен парашютсуз секирип аман калган. Каскадерлар бар да, секирип постоянно. Ошундай жумуш ошол го. Чындык го дейм. Чындык. 7 метрден эле көп жерден секирсе керек, эгер коопсуздукту сактаса. Чындык. Лира, сиз макулсузбу? Чындык деген жоопту кабыл аламын. Жооп чындыгында эле чындык, азаматсыздар. Америкалык Люк Эйкинс 7620 метр бийиктиктен парашютсуз секирип, ийгиликтүү конгон биринчи адам болгон. 2 мүнөткө созулган секирүү учурунда 42 жаштагы Эйкинс 193 саатында чакырым ылдамдыкка жеткен, жана Калифорниянын Сим өрөөнүсүндө ушундай учактан 30 метрдеги атайын торго жасап коюштур, да ошол торго секириптир. Эч коркпостон. Азаматсыздар, дагы бир балл учурда Бас командасына, биз болсо кезекти Прима командасына берели. Прима командасы сиздер үчүн акыркы жаңылык. Америкалык окумуштуулар пингвиндердин сейрек кездешүүчү түрүн табышты. Алар жакындарынан айырмаланып уча алышат экен. Ойлонобуз. Ушкан пингвин көрдүңбү?
талкууласаңыздар болот. Чыккан көрүнүшүн. Чындык эмес го. Чындык деп коелу. Билбейбиз да биз. Мындай неме кылып элечи. Болжолдоп айтып коелу, чындык деп коелу. Чындык эмес. Чындык эмеспи? Чындык. Чындык эмес. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындык эмес. Алардын чын эле массасы өзүнүн салмагы жооп бербейт го дейм ал учканга. Чымчыкта эле болбосо. Нуртилек, сиз макулсузбу? Чындык эле деп аткам анан. Мен бир гана жоопту кабыл аламын. Жакшылап сүйлөшүп алыңыздар. Бизди сыйлап чындык эмес деп. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындык эмес деп коелам да. Чындык эмес. Фейк деген жоопту кабыл аламын. Учурда жоопту чогулуп коелу. BBC-нин журналисттери 1 апрелде учуучу пингвиндерди жаңы түрү табылганы тууралуу таасирдүү фейкти тараткан азаматсыздар. Канаттуулар кабардын авторунун айтымында кыска канаттарын кагып, абага көтөрүлүп, жана тропикалык токойлорго учарын көргөзүшүп, жөн гана 1 апрелде бардык адамдарды күлдүрүү үчүн да ушундай тамашалуу жаңылыкты жарыялашкан. Азаматсыздар, биз болсо учурда дароо эле фейк же фейк эмес оюнубузду жыйынтыктап алалы. Байкасаңыздар, бул жакта ансамбль толугу менен сүйлөшүп алды деп ойлоп жатамын. Анткени ар бир команда тең, эки тең жаңылыктарды бизге туура айттыңыздар, туура кайтардыңыздар, жана ошол себептен ар бир командага бир-бирден халва балдарды мен ыйгармакчыбыз. Жыйынтыктаганда бир-бир. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Ким бул оюну? Бул оюнга команда толугу менен катышмакчы жана биз байланышты жакшы байкай алабыз. Биринчиси үйдө отурат имиш, экинчиси болсо кандайдыр бир кесипке ээ болуп, анын үйүнө келди. Бул жакта экинчиси ар кандай илинчектерди колдонуп, биздин кесиптерди атабастан түшүндүрүп берүү керек. Кесиптер болсо биздин сыналгыда чыкмакчы. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Эгерде түшүндүрмө аябай созулуп кетсе, албетте кийинки сөзгө өтсөңүздөр болот. Сиздер байкагандай эле бул оюнду учурда Prima командасы ачып отурат. Даярбызбы? Prima команда, сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Нуртилек, ким бул деп сурап коюңуз? Ким бул? Жаш балдарды окутат. Жаш балдарды окутат. Мугалим. Азаматсыз. Ким бул? Кол менен көргөзбөй, сөз менен гана. Сага акча берет. Акча берет, банкомат ба? Банк ба? Иштейт. Акча бериппи? Акча берип иштейт, акча берип. Жаңы эле айткандын аталышы. Акча бериш деген банк ба? Кесиптерге экен. Кесиппи? Адамга кандай айтат ошону? Кийинкиси деп койсок болот. Кийинки болот. Кийим тигет. Кийим тигет? Кийим тигет, заказга тигет. Заказ тигет. Жок. Да. Дагы кийим тигет. Заказ тигет. Дагы эмне кылат? Кандайдыр бир өзүнүн немесин жеке немелер болот. Өзү кийимдерди ойлоп чыгарып, образдарды. Атымды утам. Неме? Кийим тигиш деп койсок болот. Кийинкини. Кийинкини. Ким бул? Жакет класс. Ким бул? Таңазалы Дордо, главный герой. Султан Сулейман. Кабыл аламын. Дарылайт. Дарыгер. Жок, кичине өзгөртүлгөнү. Вакыт бүттү. Доктор. Акыркысын түшүндүрүп көрүңүз. Ошону эле мындай аял кишиге айтып го. Жок. Медсестра. Кыргызча. Ошону эгерде орусча тапсаңыздар мен кабыл аламын. Медсестра деп. Бирок медайымды мен кабыл албаймын, анткени жетишпей калдык. Эмесе Нуртилек банкир, дизайнер, медайым деген сөздөрдү тапканга жетишпей калдыңыз. Бирок Султан Сулейманды көрөт окшойсуз, Эмесе учурда биз азыр жакшы көрүнүштү көрүп алдык. Биз болсо Prima командасы ким бул оюнун ачып берди. Кезекти болсо Бас командасына бермекчибиз.
Эмесе бас командасы азыр даярдыкты көргөзүүдө. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Ким бул? Адамдарды айыктырат. Дарыгер. Башкача. Медсестра, медайым, медбрат. Так айтсам. Ушу дарылайт да ушул. Педиатр. Жок, обычный эле мындай сүйлөйсүз го мынтип эле. Логопед. Гинкси бар. Гинки. Ким бул? Я не знаю, как объяснить. Эгерде билбесеңиз кийинки көрсө болот. Убакыт өтүп жатат. Курат. Ол менен көргөзбөйбүз. Строитель. Ошон кыргызча. Кабыл алам кийинкиси. Ким бул? Обычно адамдар бар го, сейчас зарабатывает. Кинолорго тартылат. Актер. Кийинки. Сен тамак жасап берет го. Ашпозчу. Кийинки. Ким бул? Эмне дегенсиз? Билбесеңиз кийинкиси. Ким бул? Машина бар го. Шофер. Нет, автоматы. Автоматы. Эки машина. Механика. Жок, кесипти. Мен учурда кесип туккан жокмун. Гинкси. Механик. Кабыл алам. Кийинки. Жок, гинкси. Кийинки. Атабайбыз. Ким бул? Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Эмесе ким бул оюнун жыйынтыктап алалы. Биринчиден болуп бул оюнду Прима командасы ачып берген жана сиздер 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар бас командасы болсо 4 сөздү туура тапты. Азаматсыздар жыйынтыктаганда 1 халва балды биз бас командасына карабыз жана 2-1 алдыда бас командасы келе жатат. Биз болсо достор менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло доске. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh Team жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүн сез. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Алло доске оюнубузду бардыңыздар эле жаттап калдыңыздар деп ойлоп жатамын. Бул оюнга салт катары эле биздин сүйүктүү жана ишенген досубузга чалмакчыбыз. Албетте ар бир командага 30 секунд убакыт берилмекчи. Командадан бир гана киши чалат жана бул оюндун эң негизги шарттарынын бири команда бири-бирине тамга берет. Дал контактлардын арасында, достордун арасында аты дал ушул тамгадан башталышы керек. Биринчиден болуп бас командасы Прима командасы тамга берип коңуздар. Р тамгасы берилди. Прима командасы бас командасына тамга берип коңуздар. Кайсы тамга мындай? Д давай. Д тамгасы берилет. Бул оюнду бас командасы ачып бермекчи. Кимиңиздер чаласыздар. Телефонду алып, Д сиз командасына азыр Д тамгасы сиздерге берилди. Дга достор көп экенби байкап кимге чаласыз? Тыйдан башка жок беле. Азат өзүңүз чалат экенсиз. Чечип алсаңыз болот. Кимге чаласыз? Дастан деген досум бар, ошо чалайын. Чала бериңиз. Динамикти үйгүзүп, микрофонго жакыныраак кылыңыз. Дастан кабыл алгандан кийин экранда суроо кетет. Жакын досуңузбу? Ооба, жакын досум. Телефон аркылуу күнүнө канча жолу сүйлөшөсүз? Жакын жашайбыз, кошунабыз. Күндө эле көрүшөбүз. Телефон жок эле. Албай жокто. Алло, ассалам алейкум, кандай доске? Суроо кетти. Кандай? Баягы неме халва шоуда отурам да. Телеканалдачы. Суроолорго жооп бериш керек болот, ошо жакын достордон чалып аткан сага. Убакыт өтүп жатат. Суроо берип атам. Түрү жандыктардын кайсынысы динозаврлардан мурун пайда болгон? А. Крокодилдер, Б. Акулалар, В. Пеликандар. Акула.
кабыл алам. Акула. Коштошобуз. Мейли, рахмат, чоң рахмат. Дастан ойлонбой туруп эле жооп берди окшойт. Ким болуп иштейт ал? Музыкант. Музыкант алдагы. Азат, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Туура жооп бердиби? Туура жооп. Кандай деп ойлойсуз? Крокодилдер пайда болсо керек. Крокодилдер деп ойлоп жатам. Балким тең тайлашуучулар билет. Прима командасы билесиздерби туура жоопту? Мен акулалар деп ойлойм. Акулалар деп ойлойбуз. Себеби ар кандай новосттер болот да, монча жыл мурун ондай как бы тиши табылды или кандай деп мүмкүн деп ойлоп атам. Мүмкүн деп ойлоп жатабыз. Учурда биз Дастандын гана жообун кабыл алабыз. Биринчи кезекте Дастан, эгерде бизди көрүп калсаңыз, сизге ысык салам жолдоп жатамын. Экинчи кезекте азаматсыз. Бул чындыгында эле акулалар, тирүү жандыктардын дал акулалары динозаврдан мурун пайда болгон. Учурда бир халва балды Дастан, сиз азыр өзүңүздүн досуңузга берүүдөсүз. Динозаврларга чейин чындыгында эле акулалар жашаган. Эмесе кезекте биз учурда Прима командасына бермекчибиз. Сиздерге Р тамгасы берилген. Кимиңиздер чаласыздар? Милина. Р тамгасына досторуңуз көп элеби? Азыр издеп жатабыз. Кыз досум жок экен, эми Рдан кеткен эркек бала чала берейин. Аты? Руслан. Руслан аттуу досубузга чалабыз. Руслан дагы музыкантпы, Милина? Сиздер музыканттар менен гана сүйлөшөсүздөр. Бир болсо, жумуш болсо. Алло, Руслан, привет. Привет. Мен азыр халва шоудобуз, суроого жооп берип коеюн. Динозавр грек тилинен которгондо эмнени билдирет? Чоң кескелдирик, коркунучтуу кескелдирик, тиштүү кескелдирик. Ну-ка еще. Динозавр грек тилинен которгондо эмнени билдирет? Чоң кескелдирик, коркунучтуу кескелдирик, тиштүү кескелдирик. Так, ну... Ужасный вариант будет. Коркунучтуу? Не коркунучтуу. Кабыл алабыз, албетте. Чоң рахмат. Пока. Досторубуз бул варианттарды Экинчи варианттарды тандап жатышат. Азыр биз Русландын гана жообун кабыл алабыз. Балким сиз туура жоопту билесизби? Чоң кескелдирик дегенде эми крокодилдер деле чоң кескелдириктерге кирип калат примерно. Коркунучтуу деп, может, динозаврлар мүмкүн деп ойлоп атам мен. Болбосо тиштүү деп бир айтып жатат. Чындыгында биз буга чейин айткандай эле Русландын гана жообун кабыл алабыз. Жана азыркы учурда Прима командасына динозавр грек тилинен которгондо эмнени билдирет деген суроо узатылды. Буга чейин Б вариантын Руслан тандап алды. Жана Руслан, сиз туура таптыңыз, коркунучтуу кескелдирик болуп которулат. Алудоски оюнубузда достор бизге бардык кошо күч кубатын берип, туура жоопторду узатты. Ошол себептен ар бир командага бир-бирден халва балдарды ыйгарабыз. Жана учурда жыйынтыктаганда 3-2 алдыда болсо Бас командасы келе жатат. Биз болсо жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга өтөлү. Аталышы жаныбарларды тап. Жаныбарларды тап деп аталат биздин кийинки оюнубуз. Бул команданын катышуучуларды жаныбарлардын дал ушул үндөрүн угуп туруп жана кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Байкасаңыздар, ар бир команданын өз баскычтары бар. Азыркы учурда Бас командасында ксилофон, сол тарабында Прима командасында сүйкүмдүү ушундай биздин курт кумурскабыз доңуз турат. Жана бул ар бир команданын баскычы. Азыр студияда биз ар кандай табыштарды үндөрдү угабыз. Жана биринчиден болуп сиздер баскычты басып туруп, кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышыңыздар керек. Эгерде оор болсо, мен албетте ар кандай фактылар менен бөлүшөмүн. Эң негизгиси баскандан кийин бир гана жаныбардын аталышын бизге айтып кетиңиздер. Түшүнүктүү. Биз ирети менен 5 жаныбарды угабыз. Дароо биринчи жаныбардан баштамакчыбыз. Биринчиден болуп Бас командасы басты. Чайко. Жооп туура эмес. Айтып жатат жабаш керек. Сиздер? Чочко? Чочко эмес. Баласы.
Мен деле ушу кинода. Эмесе дагы бир жолу калып. Утки. Үрдүк. Жок, бирок куштардын ичине кирет. Гүштөрбү? Жок, Үрдүк туура ана эмес. Мен сиздерге жардам берейин. Эң кызыгы жаныбар адамдын үнүн туурап сүйлөгөндү үйрөнүп алган. Карга. Ай. Жок, туура эмес. Попугай. Жетишпей калдыңыз, бир гана жоопту кабыл аламын. Сизден кийин Азат Аша басты. попугай деп айтайын. Албетте, тотугуш, попугай. Байкасаңыздар, учурда аябай жакын келип отурдуңуз эле, Велина. Кезекти бер салдыңыз. Тотугуш деп учурда Азат бас командасы туура тапты. Эмесе кезекти биз экинчи жаныбарга беребиз. Жаманга басып берет. Руслан. Жок, мен жардам берейин. Дене узундугу 85 сантиметрге жетет. Корозу кооз түстө, канаты жалтырак, бөөстөгү саргыч бөөс болуп бөлүнөт. Бас командасы. Павлин эмес. Мындай Павлин болду. Сиз дагы Павлинди ойлоп жаткансыз, мен дагы. Куланта берейин. Канаты кыска, жазы элестетебиз ушул жаныбарды. Ал суу чалбайт, бирок куйругу узун, павлинге жетпейт. Корозу боз деген чоң, текөөрү бар, жана башы көк жашыл ак мойноктуу, күз-кыш мезгилинде топтошуп жашайт. Европада, Борбордук Азияда таралган, суу жээктеринде, бадалдуу токойлордо, камыш арасында, буга чейин айтып кеткендей эле, күз-кыш мезгилинде топтошуп жашашат. Өсүмдүк уругу, мөмөсү, бүрү, майда омурткасыздар жана башка менен азыктанат. Кыргызстанда 2 түрү жашайт. Фламинго эмеспи? Фламинго эмес. Барбы тең тайлашуучуларда жооп? Жооп жок окшойт. Чайка. Жок, акчардак дагы эмес. Эмесе жооп жок окшойт. Бул жаныбарды эч ким таба алган жок. Кыргул деген кушту билебизби? Фазан деп да орусча атап коюшат. Тилекке каршы тапкан жокпуз. Кезекти 3-чү жаныбарга бермекчибиз. Барбы жок? Фактыларды угабыз деп отурушат катышуучулар. Жакшылап угабыз. Аябай жеңил жаныбарлардын бири. Мангустар тукумундагы сүт эмүүчүлөрдүн бир түрү. Түштүк Африкада, негизинен айтканда, Калахари чөлүндө, түштүк батыш Анголанын, Намибиянын, түштүк Африканын аймактарында таралган. Аларды саванналардын жана ачык түздүктөрдүн аймактарында кездештирүүгө болот. Барбы жок? Страус? Жок, мангустар. Мангустар тукумуна кирет. Мен анда аябай сиздерге катуу жакшы жардам берейин, жакшылап окуңуздар мени. Падыша Арстан мультфильмин баарыбыз көргөнбүз. Тимон и Пумба деген каарманы бар, жана Тимон дал ушул жаныбар. Жаныбар. Ленивец? Нет. Жок. Жанагы Тимон и Пумбанын немесичи, как свинья похожа. Жок. Тимон. Тескеринчи. Суур. Жакын келе жатасыз, бирок ал суур болчу эмес. Барбы жок? Жок. 10 секунд убакыт берейин, ойлонуңуздар. Жооп жок го дейм, анын атын Билбейт экенбиз. Мультфильмдерди да көрбөйт экенбиз окшойт, Эмесе бул сурикат болчу, жана табылган жокпуз сыналгыдан, дал ушундай секунду сурикаттарды көрө алабыз. Биз болсо кезекти 4-чү жаныбарга бермекчибиз.
Бул жакта мен атаандаштыкты дагы сезип алган жокмун. Оор болуп жатат. Биздин катышуучуларга жооп барбы, жокпу? Жок, окшойт, дагы бир жолу укпайлы. Аябай жакшы тыңдасаңыздар. Бүркүт го дейм. Бүркүт эмес. Мен жардам берейин. Жакшылап тыңдаңыздар. Анын үй бүлөсүнүн ири өкүлү катары таанылган, өзү дагы аябай ири жаныбарлардын бири болуп саналат. Жана океанда жашайт. Кит. Азаматсыздар. Кайсыл кит айта кетсеңизчи? Эң эле ири кит. Көк кит, синий кит. Дагы андан дагы чоң кит бар. Касатка. Азаматсыз, албетте касатка кити табылды. Биз байкай алабыз учурда сыналгыдан. Учурда байкасаңыздар, бас командасы жаныбарлар жакшы билет окшойт деп ойлоп жатамын. Албетте Прима командасы кабанбагыла. Биз болсо келиңиздер, акыркы жаныбарга кезекти берип коелу. Кайсынысы биринчиси? Эки болуп кетти го. Эки болгон жок, бир эле. Арстан? Жок, арстан эмес. Барбы тең тайлашуучуларда жок. Жок, окшойт. Бас. Чö. Чөө эмес, Нуртилек, келиңиздер, дагы бир жолу угалы, андан кийин сиздерге жардам берем. Эки болгонду. Мен жардам берейин сиздерге. Ал Австралиянын чыгыш бөлүгүндө негизги азык болгон эвкалипт өсүмдүктөрдү көп ошо токойлордо жашайт. Алардын тонунун түсү жогорку толку бою үчүн боз түстөн күрөңгүгө чейин болушу мүмкүн. Ал эми курсак каймак же ак түстө болот. Жаныбар жумшак мех менен оюнчук кайга окшош экенин баарыбыз билебиз, көрө алабыз, бирок ага эч кандай анын тиешеси жок. Жалкоо жана боорукер жаныбар. Ошондуктан алар адамдар менен ынтымактуу болушат. Ленивец? Жок, жакын келе жатасыз. Тең тайлашуучуларда барбы? Жооп, жок. Эвкалипт деген сөз сиздерге эч жардам берген жок. Жок. 10 секунд убакыт берейин, ойлонуңуздар. Маймыл эмеспи? Маймыл эмес. Алыс кетип калдыңыз. Эмесе жооп жок. Мен азыркы учурда бул жаныбардын атын атай берейинби? Коала. Азаматсыз, коала Азат. Уже байкай алабыз, аябай сүйкүмдүү биздин коала жаныбарыбыз. Биз жаныбарларды тап оюнубузду жыйынтыктайлы. Байкасаңыздар, бас командасы 3 жаныбарды тапканга жетишти. Прима тилекке каршы жаныбарларды таба алган жок. Ошол себептен бир халва балды биз учурда бас командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 4-2 бас командасы алдыда келе жатат. Дагы биздин бир нече оюндарыбыз калды. Прима командасы чуркап кууп жеткенге аракет салыңыздар. Биз болсо баарына белгилүү эле крокодил оюнубузга өтмөкчүбүз. Крокодил оюну 1 жарым мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табуу керек. Бирөөсү эч үн чыгарбастан кыймыл менен гана түшүндүрүп берет, экинчи болсо ал сөздөрдү табат. Сөздөр жаныбарлар болушу мүмкүн, ар кандай белгилүү буюмдар болушу ыктымал, тамак-аштар. Сиздер максималдуу түрдө сөздөрдү табышыңыздар керек. Эгерде созулма аябай эле түшүндүрмө созулуп кетсе, кийинки сөзгө өтсө болот. Жана бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмүү менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Бул оюнду Прима командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Убакыт кетти. Телефон? Планшет? Сүйлөбөйбүз, Нуртилек. Бычак? Пияз? Картошка? Азаматсыз.
Каласаңыз кийинки сөзгө өтсөк. Кийинки сөз. Кийинки сөз. Сүйлө. Бол. Аракет кылабыз. Болбосо кийинки. Кийинки болсо болот. Кийинки болот, албетте. Ырчы. Микрофон. Балмуздак. Азаматсыз. Кенгуру. Кенгуру. Маймыл. Арстан. Кийинки. Кийинки сураны да. Убакыт бүтү. Акыркы сөз түшүндүрүп көрүңүзчү Нуртилек. Не кылсак болот? Азатта көргөзүйдү. Робот сөзү болчу, көргөзө алган жокпуз. Жана гипс, карышкыр, динозавр сөздөрүн тапкан жокпуз. Динозаврды аябай жакшы көргөздү эле Нуртилек. Бирок кенгуру болсо балким секирбек Нуртилек. Эмесе азаматсыздар, биз болсо дал ушундай жагымдуу нотада кезекти дароо эле тең тайлашуучуларга беребиз. Эмесе кезекти биз бас командасына берүүдөбүз. Сиздер байкагандай эле катышуучулар даярдыгын көргөзүүдө. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Самын. Душ. Су. Ысык су. Кийинки. Кийинки сөз сураны да. Тело. Денеби. Кийинки. Кийинки сөз. Бак. Азаматсыз. Тамак. Ой, тиш. Стоматолог. Тиш доктор. Брекет. Пломба. Азаматсыз. Гим. Вешалка. Гим илгич. Кийинки. Кийинки сөз сураны да. Доска или телефон. Кийинки. Су. Море. Акула. Кит. Балык. Кийинки. Убакыт бүттү. Бүт оттайсың, бүт эле. Чындыгында Азат аябай жакшы түшүндүрүп жатты деп айта аламын. Балким бири-бириңиздерди жакшы түшүнбөй калдыңыздар, анткени мен бул жакта туруп Азаттын түшүндүрүп жатканы аябай мага жакты. Кайсы сөздөрдү таппай калдыңыз? Бор, прищепка жана тоңкулдак, дельфин сөздөрү болчу. Тоңкулдак. Бакты көрсөтүп турбаган эметпеңизби? Бем жеткен. Эмесе крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден бул оюнду Прима командасы ачып берген. Жана сиздер 3 сөздү туура таптыңыздар. Жана тең тайлашуучулар бас командасы 2 сөздү туура тапты. 1 халва балды биз учурда Прима командасына бермекчибиз. Жыйынтыктаганда 4-3, бирок алдыда бас командасы келип жатат. Прима кууп жетейин деп отуруда. Эмесе биз болсо жыйынтыктоочу акыркы оюнубузга кезек бермекчибиз. Аталышы Озумдан оку. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги.
Озумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен кайсыл сөздү айтып жаткандыгын табышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Сиздер байкагандай эле бул оюнду бас командасы баштамакчы. Даярбызбы? Сиздерге 1,5 мүнөт убакыт берилет. Музыканы коюп үнүн көтөрдүм. Убакыт кетти. Сыймык. Кол менен көргөзбөйбүз. Сыймык. Кымыз. Сыймык. 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 Дальше. Кийинки сөз суранга. Чөнтөк. Көргөзбөйбүз. Чөнтөк. Точко. Чөнтөк. 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 Кийинки Сөз сурануда. Шапалак. Шапалак. Кийинки сөз сурануда. Кант. Ат. Кант. Кат. Кант. Сат. Кант. Кийинки сөз. Авокадо. Авто. Авокадо. Таяк. Таяк. Шашпай атчы. Таяк. Чашка. Таяк. Сакта. Кийинки сөз. Айыл. Ат. Айыл. Атыр. Айыл. Убакыт бүттү. Сен вообще түшүндүрө албай экенсиң. Азат, менин оюнча Лира аракет салды. Сиз табай албай калдыңыз деп айта аламын. Мен кайсы сөздөрдү тапкан жоксуз, айта кетейин. Сыймык, чөнтөк, шапалак, кант, авокадо, таяк, айыл сөздөрү болчу. Тилекке каршы таппай калдыңыз. Биз болсо кезекти учурда Прима командасына бермекчибиз. Эмесе кезек азыр Прима командасына берилди. Сиздер байкагандай эле Милина азыр наушник тагына отурат. Артикуляциянын жардамы менен болсо Нур Тилек сөздөрдү ага түшүндүрүп бермек болмокчу. Эмесе даярбызбы? Даярбыз. Музыканы койдук, убакыт кетти. Кагаз. Кагаз. Кашык. Кагаз. 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 Кийинкиси. Кийинки сөз суранында. Батыр. Балык. Батыр. Батыр. Баш. Батыр. Тыр. Батыр. Балык. Батыр. Кийинкиси. Саламат. 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 Тура. Жүзүм. Жүзүм. Тура. Феррари. 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 Кийинкиси. Кепка. Кепка. Замандаш. 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 Жаман. Замандаш. Жамантиш. Самандаш. Кийинкиси. Тоок. Ток. Урмат. Курма. Урмат. 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 Тура. Гүл. Үкү. Гүл. 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 Тура. Кагаз. Кагаз. Кат. Кагаз. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Азаматсыздар деп айта аламын. Чындыгында жакшы байланыш болду. Жана ойлоп жаттым эле азыр Милина Феррари деген сөздү тапса, аябай сонун болмок деп ойлоп жаттым. Аябай жакын келдиңиз. Жатабызда фри деп атап кеттиңиз. Фыры тамгаларын байкаптырсыз. Азаматсыздар, биз болсо бир нече убакыттардан кийин толугу менен оюнубузду жыйынтыктамактырбыз.
Биринчи кезекте Озумдан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Озумдан окуу оюнунда бас командасы оюнду ачып берип, бир дагы сөздү таап алган жок. Бирок байкасаңыздар, тең тайлашуучулар 6 сөздү тапканга жетишти. Ошол себептен бир халва баллды биз Прима командасына беребиз. Жыйынтыктаганда 4-4 достук жеңип кетти. Азаматсыздар, эмесе биздин демөөрчүлөрдөн өзгөчө белектерди кабыл алып коюңуздар. Биринчи кезекте Прима командасы сиздер үчүн белектер. Алабыз, эмесе бас командасы сиздер үчүн белектер. Биз болсо катышуучулар менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн бас командасында оң тарабымда Лира Бигалиева жана Азат Базарбеков келип отуруп кетишти. Сол тарабымда Прима командасында Милина Бурканова жана Нуртилек Бакытбек уулу. Жана бул бардык катышуучуларыбыздын албетте аябай жакшы ансамбльда турушат. Ансамбльдын аталышы рух жана ал фольклордук болуп саналат. Аябай кызыктуу, албетте өзгөчө багыт, креативдүү багыттардын бири деп айта аламын. Ошол себептен ар бирөөңүздөргө чыгармачылык ийгилик каалаймын. Дүйнөнү багындыргыла эмесе. Жана телекөрүүчүлөр, сиздер менен да коштошпойбуз, өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Биз менен чогуу болуп жүрүңүздөр, бизди байкап туруңуздар жана YouTube кадагы катталып, биздин бардык чыгарылыштарды көрө аласыздар. Жөн гана Халва шоу деп жазсаңыздар, бизди таба аласыздар. Эмесе кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө.